Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери менен жыйын өткөрдү. Садыр Жапаров өлкө чоң саясий жана экономикалык реформалардын алдында турганын белгиледи. Ошондой эле өлкөнүн мындан ары өнүгүшү үчүн туруктуулукту сактоо маанилүү. Бардык мамлекеттик органдар штаттык режимде иштеши зарыл. Биздин алдыбызда мамлекеттик башкаруу тутумун оптималдаштыруу жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтуу, экономикалык активдүүлүктү калыбына келтирүү жана бизнести колдоо боюнча милдеттер турат. Бул багыттагы иш-чаралар кыска вакыттын аралыгында аткарылууга тийиш, деди өкмөт башчы. Жыйындын соңунда Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрүнө бир катар тапшырмалар берилди. Учурда өкмөткө эң чоң жүк милдеттер жүктөлүп жатат. Конституция боюнча да аткаруу бийлигинин башкы органы катары өкмөт мамлекеттик социалдык экономикалык абалына толугу менен жооп берет. Бул милдеттердин үстүнө азыркы учурда мамлекеттин коопсуздугу да жүктөлүп жаткандыгын сезип турасыздар. Нагрузка көбөйөт аппаратка. Демек, аппаратка билекти түрүнүп иштөөгө туура келет. Өзүңөргө тиешелүү мамлекеттик органдардын ишин катуу контролго алгыла. Бардык чыгып жаткан проблемалар туурасында ачык сүйлөшүп тургандай бололу. Ачык, эч нерсе жашырбагыла. Болгон маалыматты болгондой жеткирип туруңуздар.